биздин ынтымак айыл мурдагы ынтымак айыл өкмөт болуп турганбыз. Конторубуздун алдыдагы мурдагы бир жаңы спорт клуб салабыз деп шуга аракет болунган 15, 16, 17 жылдан баштап. Фундаменти курулуп, кече 23 жылдары дубалыны бүткөрүлгөн. Эми бул дубалы бүткөрүп ошондон бери турат, дубалы бүткөн. Бирок ар кандай себептер менен ушул спорт залыбыз бүтпөй атат. Ушул маселени да бир кара берсеңиздер. Анан бул маселеге проектисине утверждение болгон. Анан проектиси утверждение болгондон кийин Ноокаттан өзүнүн район тараптан өнүктүрүү фондунан бир 2 жыл мурда 100 миң акча бөлүнгөн экен. 1 миллион акча бөлүнгөн экен. Эми ушуларды да карап сиздердин жардамыңыздар ушу спорт залды бир эле спорт зал бизде. Ушу бүтүп калса эл үчүн жакшы болмок, жаштар үчүн. Спорт боюнча айыл өкмөтүбүз барбы? Спорт зал боюнча аксакал берди. Ашар тегинде болгондугуна байланыштуу уруксат бербей келет. УКС начальниги кана? Саламатсыздарбы, Амакан Батырбекович, бул ынтымак айылындагы спорт зал ашар жолу менен курулган. Сейсмология институтунан кортун берилген, ал кооптуу болуп берилген, дагы усиление бериш керек. Аны усиление жасаш үчүн проект түзүп, анан усилениесин берип, анан курулушун кайрада улантыш керек да. Ал буну менен уланта турган болсо, ал жерде эртең бир кирпич бир баланын башына түшсө ким жооп берип калат? Ал жагы бар. Жок, усиление, проект усилие текилелип атат. Проекттен четтетилип курулган. Биз мурдагы проект барсак, биз ал жерде тиешем жок, Карыган аксакал экен, башкадан нөлдөн баштагыла проектти да ошондой бизге маалымат берип атат. Мына азыр айтып атышпайбы? Проекттин усилие текиле депчи. Фундамент слабыйбы? Бул фундаментте жана усиление, вертикальный, горизонтальный усилениялар бар. Ошолордон отклонение болгон. Проекттен четтетилип курулган. Силерде проектный группа барбы? Проектный группа жок бизде. Кимге барышат казыр айыл өкмөтү? Бул боюнча да өткөндө жеринде чогулуш өткөргөнбүз. Ошол проекттин организация болсо, башка проектке да кайрылып неме организация. Бул эми айыл өкмөттүн балансында болгон үчүн мен бир нерсеге таң калып жеринде ушу көргөнбүз, тапшырма бергенбиз деген гана сөз айтат экенсиңер да. Эмне үчүн чечилбей атат көрсөңөр? Проектке жардам берилет айыл өкмөтү менен. Хорошо, жарайт. Ал небесин сунуштарды берип айтканбыз. Дагы бүтүрүшүнө канча акча керек? Дагы бүтүрүшүнө ошол усиление кылыш үчүн бир 10 миллионго жакын акча каражат кетет, бирок бул дубал турулган бойдон бир 10 жылдан бери туруп калган. Анда мындай кылалы, урматтуу эл журтунда баарыңар отурасыңар, проект усиление кылгыла. Если ошо жаштарыңар, элиңер дагы мындай кичине кошумча кылсаңар, калган өнүктүрүү фондунда мен да жардам берейин. Ошо менен спорт залды бүтүрөлү. Жарайт. Эми талаага калтырып койбоюн да, баштабайын да. Рахмат. Если силер мына 10 миллион деп атасыңар группа, если тиги айыл өкмөтүңөр элден да чогултсаңар, bir 50% çoğultmasınlar 5 milyonu men bölüp vereyim sizlerge. Oşo sport залды бүтүрөлү анда. Аманкан Батырбекович, бул усилениега мен божомолум, бирок буну кесипкөй адамдар айтат. Ата крышасы ички бүтүшү, ал дальнейший иш болсо керек. Эми ошону айтпадым, усилениени кылдыр, азыр проектин жаза. Өзүңүн айыл өкмөтү менен районуна эл журт менен чогултсаңар акчаңарды, анда мен 5 миллион берейин деп атпайм, 10 миллион деп атасыңар. Ошо менен бүтүрөлү, муну карап отура бересизби? Быйылкы жылга бүтүрөлү. Давай жүгүргүлө анда, проектин бата тезирээк бүтүргүлө азыр.